Assalomu alaykum, kanalıma hoş kelingиz. Kanalım arkылуу amандашып турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн өтө даамдуу, ооздо эрий турган чак-чак даярдап көрсөтөм. Албетте, сиз да мен менен чогуу бирге болуңуз. Идишибизге бир жумуртканы чагып алабыз. Бир чай кашыктын учунда туз, бир чай кашыктын учунда соодан салып жакшылап аралаштырып алабыз. Өтө сонун болот. Мен бир жумуртканы даярдадым. Эгер сиз чоңураак маарекеге даярдай турган болсоңуз, сөзсүз түрдө өлчөмдөрүн көбөйтүп даярдасаңыз болот. Жакшылап аралаштырып чыккан соң 2 аш кашык өлчөмүндө жылуу сууну коюп аралаштырып чыгабыз. Аш кашык менен өлчөп салдым. 4, 5, 6 аш кашык салдым. Жумшак камырды жууруп алабыз. Конок тоскондо жана конокко барганда да мына ушундай шириндиктерди дасторконго салып алсаңыз абдан сонун болот. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай камырыбыз даяр болуп калды. Камырыбызды 5-10 минутага пакетке салып тындырып коебуз. Мына убакыт өттү. Камырды жуука жайып чыгабыз. Албетте сиздер үчүн аз каражат жумшала турган тамак аштардын видеосун дайындаганы аракет кыламын. Андыктан каналымдан алыстабай, каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга катталып, жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Видеом жакса лайк басып, комментарийга өз пикир оюңузду, сунуштарыңызды калтырыңыз. Мына ушундай жука кылып жайып чыккан соң 4 бурчтук формасында бөлүктөргө бөлүп алдым. Албетте, сиздин өзүңүздүн фантазияңызга жараша болот форма берүү. Жактары 12 сантиметрден болгон квадратка бөлүп, бурчтарын бириктирип чыгабыз. Мына бурчтарын бириктирип, жакшылап чымчылап коюңуз, анткени майга түшкөндө ачылып кетпей тургандай болуш керек. Калгандарын да мына ушинтип даярдап алабыз. Кызыган майга салып, кызарганча бышырабыз. Мен даярдаган камырдан бир жумуртканан ондон ашык чак-чак даярдалса болот. Мына биздин чак-чагыбыз бышып даяр болду. Энди муздаганча биз сироп даяр кылабыз. 1 пияла суу, 1 пияла кум шекерди салып, жакшылап эритип алабыз.
Мына кайнады. Эми 2 аш кашык өлчөмүндө бал кошуп кайра кайнатабыз. Биздин сироп даяр. Чакчакты бир-бирден салып, бардык жагына бирдей тийгизип батырып алабыз сиропко. Сиз да сөзсүз даярдап көрүңүз. Бул да дасторконуңуздун көркү. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеолордон амандашып жолугушканча аман туруңуз. Видео жакса сөзсүз түрдө сөмөйдүн учун аябастан бармакты көтөрүп, лайкты бастырып, каналда катталган эмес болсоңуз сөзсүз түрдө катталып, коңгуроочуну кагып коюңуз. Жакындарыңыз менен да бөлүшүңүз.